Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад каналынын катышуучулары. Бүгүн Жалал Абад областынын Окен районунун Мас айылындабыз. Бул Мас айылында бир Элмурат деген агабыз ушундай болгон бир өзгөчө бир аппарат, механический аппарат жасаптыр. Бул кирпич куюлат экен мындачы. Мынакей туугандар. Азыр кандай эмне болуп жасалган бүт агабыздан сурап кетели. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Элмурат ага, кандай, жакшысызбы? Ден соолук. Бул аппаратты өзүңүз жасадыңыз да? Бул кандай, не деген аппарат бул ошондо? Энди азыр хам кирпич чыгарылган аппарат. Кам кирпичтин аппараты да бул, Хам кирпичтин аппараты. Механический. Механический. Бул эмненин темирлери менен жасадыңыз буну? Бул энди калың темирлерден. Калың темирлерден. Основной кайсыл бир техникадан алдыңызбы булардын? Техника баары переделка, мага дытыларыки баары. Прошин болуш. Дытынын запчастарынан полный пышыгыраак болсун деп дытынын эмелеринен алдыңыз, материалдарынан. Мынакей туугандар. Бир канча күн убакыт кетти, ишо бул бүтө элек дедиңиз, буну? Бул алы бүтө элек. Бул ишо бүтө элек экен бул аппаратчы. Азыр мынакей бул жерде жасап аткан жеринен мен келип калып турмун. Азыр испытание кылып кичине көрсөтүп кетебиз дейт агабыз. Мынакей туугандар, ушундай болгон аппарат. Мынакей бүт өзү бакта бүт пресс кылып чыгарат экен азыр. Азыр көрсөтүп кетели, бир көрөлүчү, бир эме кылып. Жакта азыр көрсөтөбүз туугандар. Салынат экен ошо мындай. Мынакей туугандар. Ушундай болгон. Уже мынакей. Уже кирпич даяр. Мынакей. Бул примерно канча килограмм болуп калат бул? Примерно 5 кило болуп калат. 5 килограмм, кургагандан кийин дагы бир азайса керек бес, 4 кило өсөт. 4 килограмм болуп калат. 4 килограмм. Ушундай туугандар. Дагы бир көрсөтүп койбойсуңар бек, Дагы бир салып. Ошондо бул аппарат бир күндө примерно канча кирпич куйсаңар болот? Примерно азыр 2,5 керек. 3 киши 2,5 кирпич. 3 киши 2,5 миң кирпич куйса болот, бир күндө? Спокойно 2,5 миң кирпич куюлат дейт. 3 киши туугандар. Ушундай болот мынакей. Бул жактан жабылат экен. Бул жактан мынакей. Беш болуп. Уже даяр мынакей. Ушундай болгон аппарат экен. Бул ишо бүтө элек экен. Бүткөндөн кийин буюрса, дагы агабыз чакырса, бүткөндө полный краска кылынгандарын, анан бул жагына дагы бир агабыз айтат, ишо мындай дөңгөлөктөрдү кадап, чтобы мындай тартып жеңилирээк болуш үчүн. Бул ушундай ток жебейт экен. Бензин эчтеке кетпейт, бул болгону механический кол менен ушундай болгон аппарат. Мынакей бул жакта өтө эле лай болуштун кереги жок, кичине ным топурак болсо болду экен, Ным топурак болсо болду. Мынакей туугандар. Ушундай кирпич. Ушул аппарат менен куюлуптур бул кирпичтер. Мынакей бул жакта кургандар экен. Ошондо бул примерно канча күн убактыңыз кетти ушундай аппарат жасаганы?
Азыр ушу турушу канча күндө? 10 gün, 15 gün ары бериз. Билесмеңиз. 15 күндүн аралыгында жасап бүттүңөр. Ошо бүтө элек да бул, а? Бүтө элек ары. Бул бүтө элек ошо бүткөндө дагы Кудай буйрса, насип кылса тартып көрсөтөбүз дагы. Бул жакта дагы ушул кирпичтерди агабыз ушул аппарат менен эле куруптур. Туугандарым аке. Стандарт экен да булар. Бардыгы бир кыл размерде. Мынакей. Стандарт. Бул кандай бул аппараттагы арендага бересизби же берилбейби арендага? Бу азыр өзүбүзгө. Өзүңөргө. Эгер 1,5 анан арендага берип же болсом өзүңөр барып бирөө заказ кылса куюп бере бересиңерби? Заказ кылса куюлат. Заказ кылса куюлат дейт. Анан дагы бир ушундай аппаратка кызыккан адамдар болсо, эгер сизге материалдарын бериппи же акчасын берсе жасап бере бересиз, заказдар болсо, заказдар болсо ушундай аппараттарды кабыл ала берет экен агабыз. Андыктан телефон номер айтып коебузбу же кандай? 755 0755 менен 00 63 37. 00 63 37 дейт агабыз. Мынакей туугандар, ушундай аппаратты жасап чыгарыптыр агабыз. Өнөрүңүз өркүндөй берсин ага. Ушундай болгон аппараттарды жасап чыгара бериңиз. Мынакей туугандар. Ичи. Ошондо бунун размери канча болуп калат? Агабыз ар жакка кетип калыптыр. Азыр келсе размерлер, кирпичтин размерлерин. Бул ошондо мынакей туугандар. Стандартный полный бир кыл размерде экен да. Кирпичтин размери ошондо канча болуп калат? Пышык кирпичтин размеринде эле болуп калат экен да? 25 12,5. 25ке 12,5 дейт агабыз. Я 9. Бул жагы 9 сантиметр экен. 25. 25. 12. Бул жагы 12 экен. 12,5 а? 12,5. 12,5. Кирпичтин размеринде. Пышык кирпичтин размеринде экен. Бардык кирпичтер бир кыл стандартта чыгат экен да ошондо, а? Бир кыл стандартта чыгат экен. Ушундай туугандар. Бул жакта ошондой мындай көтөрүлүп, түшүрүлүп, бүт механический. Бул ток кетпейт экен, ошол болгону адамдын энергиясы гана кетет экен. Электрический жактан же бензин, күйүүчү майлар иштетилбейт экен. Ошондой. Бул жактарына тартып өтөйүн. Ошондо бир КАМАЗ топурактан канча кирпич чыгып калат? 3200, 3200. Ошондо 1,5 күндүн ичинде бир КАМАЗ түгөш керек, э? Расчетуңуз боюнча? Расчет боюнча түгөш керек. Ушундай туугандар. Ошондо 3 күндүн ичинде 2 КАМАЗ топуракты куйса болот экен да? 3 адам болсо 3 күндүн ичинде 2 КАМАЗ топуракты кирпич кылып куйса болот экен ушундай кылып. Ушундай испытание кылып атабыз. Бүт бул жакта металлдар ДТ-нын деталдары экен. ДТ-нын деталдары менен жасалган экен, бышыгыраак болсун деп. Мүмкүнчүлүк болушунча муну бышыгыраак деталдары менен жасаш керек экен да. Бул жакта особенно пресс кылганда бул жакта бул темири өйдө көтөрүлгөндө бул жактан
Бул басылат экен дагы. Пресс болот экен да бул, а? Мынакей. Бул жакты басканда бул жактан көтөрүлөт экен да. Ушундай туугандар. Андыктан сиздер менен Жалал-Абад каналы болду. Видео жаккан болсо видеого лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.